ушол болгон окуя боюнча да 75 адамдын кайрылуусу боюнча дагы ал нерсени ушул парламентке киргизбей койсо бул маселелер болмок эмес. Анткени мыйзам менен иштегенде гана адилеттүүлүк орун алат. Парламент президенттин мөөнөтүн аныктай турган конституциянын нормаларынын беренелерин талкуулай турган орган эмес. Туура чечмелеп бериши мүмкүн. Бирок ага чейин ушул маселени ушул интрига жаратпастан, талаш тартыш жаратпастан, жана биздин бул жерде отурган коллегаларды ыңгай сабалга калтырбастан Конституциялык сотко берсе, бүгүнкүдөй болуп эле жакшынакай чечилмек. Ошондуктан мен айтып кетерим, биз парламент ар качан кыйын учурда дагы саясий кризис центр катары иштеп келгенбиз. Ал эми төрага ошондой учурда кризис менеджер катары иштеш керек. Депутаттарды туңгуйукка апарып кептебестен туура жол, адилеттүү жолду таап, мамлекетти, элди ынтымакка чакырыш керек. Анан негизги төраганын милдети бул эң биринчи мезгилде регламент менен иш алып баруу. Контролдук функцияларды ыйгар муктарын аткаруу, ошондой эле эң маанилүү милдеттердин бири бул парламент менен президенттин ортосундагы мамилени жакшыртуу, камсыз кылуу. Бул регламентте дагы, мыйзамда дагы түз дана көрсөтүлүп жатат. Албетте, кандай маселе болбосун, кандай мамилелер болбосун, сүйлөшүүлөр болбосун, мыйзам жогору турат, урматтуу коллегалар. Президентибизди элибиз шайлаган. Ал аракеттеги президент өзүнүн милдеттерин аткарып атат. Конституцияда, тиешелүү беренелерде, бардык мыйзамда каралган жоболор бар. Кийинки аракеттер дагы мыйзам талаасында болуш керек. Ал эми биз, урматтуу коллегалар, бүгүнкү жүргүзүлүп аткан саясаттын адилеттүү жагын, туура жагын дайым колдоп, кубаттап, кандайдыр бир ката болуп калса, аларды оңдоп түзөөгө, элдин үнүн жеткизүүгө дайым аракет кылып, биз өзүбүздүн бир антыбызды аткаргандай, Конституциянын жана мыйзамдардын талаптарын аткарууга деп, анан ошондой эле жалпы элдин кызыкчылыгында өз милдеттеримди аткарам деп антыбызда бергенде өзүбүздүн антыбызда бекем турушубуз керек. Мамлекетибиздин келечегин, ынтымагын эң негизги приоритетке коюш керек деп эсептейм.